etmeyeyim. Sebebi, Kırgız Respublikası'nın Cazı Proseslik Kodeksinin 107. bölümünün birinci bölümü boyunca böğür çaralarını kolduğun için yetişti nevizler olmandan kollanlar diye sotpa çeyin görülüştü, düzen aşırılışı organdan ve sotpan yaşadık görülüşü işti sotpa çeyin görülüşlerimiz ülkecine sotpa değiştirme sos koldu kılışı mümkün ekendi alıp kalğanda gana kollanılar dep körgözülgen. Biroq men jaktığımda aytpaylıkka karata bul vereninde көрсөтүлгөн негиздердин бирөө да дал келбейт. Эч бир негиз тергөө же сот тарабынан аныкталган эмес. Тергөөчү өзүнүн субъективдүү жана негизсиз коронас позициясы боюнча төмөндөгүлөрдү аныктаган. Бул жерде айткан катары жок таркы токтомун окуп убакыт алып отурбайын. Бул сиздерде бар, токтомдо бар. Ошондуктан бул токтомду кое бербеле, улантып берейин. Ошол жолко таркы токтомдо көргөзүлгөндөй тергөөчү өзүнүн туура эмес негизсиз оюн жоноктогудай кылып тизмектеп жазган. Тергөө кызматы жаранга мынчалык оор кылмышты жасады деп айыптоонун алдын кылмыштын бетин ачуу боюнча тиешелүү ыкчам иш аракеттерди жүргүзүп, кылмышка тиешелүү маалыматтарды камтыган документтерди далил катары топтоп, аларды айыпкер катары жоопко тартуу жөнүндө токтомго тизмектеп жазыш керек болчу. Бирок бул токтомдо андай далилдердин бирөө да реттелген эмес. Коюлган айыптын беренесиндеги диспозициялы Айтпаевдин бир дагы кыймыл аракетин дал келүүнү бир дагы табууга мүмкүн эмес. Бул токтом жөн гана далили жок, кара сөз менен жазылган сумсак бир адабий чыгармага окшоп калган. Мындай учурда тергөө тарабынан коюлган оор айыптын негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугу прокуратура органдары тарабынан надзор катары кайрадан каралып чыгышы керек деп эсептеймин. Себеби тергөө судьясы бөгөт коюу чарасын тандоо жөнүндө токтомдо Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 114-беренесинин 1-2 бөлүктөрүн жетекчилик алган. Ал жерде бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу, жазык мыйзам менен 5 жылдан ашкан мөөнөткө эркин ажыратуу түрүндөгү жаза каралган кылмыштарды жасоодон шек саналган айыпталган адамдарга гана колдонулат делген. Ал эми мен жактоомдо Айтпаевга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жасоо кодексинин 278-беренесинин 1 бөлүгү боюнча каралган айып далили жок, негизсиз тугузулган. Андыктан коюлган айып боюнча жогоруда айтылган иш-чаралар токтоосуз негизде аткарылып, тиешелүү туура мыйзамдуу чечим кабыл алынуусу керек деп эсептеймин. Бирок жогоруда көрсөтүлгөндөр эске алынбастан, соттон камакка алуу түрүндө башкаруу чарасын тандоо жөнүндө өтүнүч келтирилген. Бул жөн гана тергөөчүнүн эч бир далили жок, жеке ою жана чечими. Жогоруда чечимдер тергөөчүнүн жана тергөө судьясынын компетенттүүлүгү жөнүндөгү маселени кайдагылар. Айтпаевга карата алардын туура эмес көз карашын жана иштин мыйзам чегинде тергелүүсүнөн алыс экендигинен күбөлөндүрөт. Жогорудагыларды эске алганда Айтпаевга коюлган айыптын негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугу боюнча шек жаратат. Андан сырткары тергөө судьясы тарабынан Айтпаевга башкаруу чарасын тандоо учурунда токтомдо иш боюнча эч бир конкреттүү жагдайлар көрсөтүлгөн эмес. Жактоочу тарабынан келтирилген өтүнүчтөр көңүлгө алынган эмес. Андан сырткары сот тарабынан Айтпаевдин өздүгү, үй бүлөсү, балдары жана Кыргыз мамлекетине сиңирген эмгеги, басып өткөн өрнөктүү өмүр жолу коомдун алдыңкы ордула эч бир эске алынган эмес. Урматтуу сот коллегиянын мүчөлөрү, ушул апелляциялык даттанууну кароо учурунда Айтпаевдин өздүгүнө өзгөчө көңүл буруңуздарды суранамын. Ал биздин мамлекеттин өнүгүүсүнө өз салымын талкай кошуп келген Кыргыздын патриот жигиттеринин бири. Учурунда мамлекеттик жооптук кызматтарды аркалаган. Ал тергөөнүн туура жана мыйзам чегинде жүрүүсүнө эч кандай тоскоолдук кылбайт. Тергөө жана соттун кандай гана чакыруусу болбосун аларды талап аткарууга милдеттенет. Мындан тышкары Айтпаевдин өздүгү документалдуу түрдө аныкталган, туруктуу жашаган жери бар, мурда соттолбогон, тергөө менен кызматташууда тергөөчүнүн сот органдарынан качат деген шектенүү жок. Мындай жагдайда айыпкердин бөгөт коюу чарасын камак менен байланыштаган бөгөт коюу чарасын өзгөртүүгө негиз бар деп эсептейм. Андыктан Айтпаевга карата башкаруу чарасын камакта кармоодон башка түрүн тандооңуздарды өтүнүп кетемин. Жогоруда көрсөтүлгөндөр негизинде жана Кыргыз Республикасынын кылмыш жасоо кодексинин
Kılmış Жаза Prosessual Kodeksinin 49-53. 397 denatörüsünün verenlerden yetek alıp sıralamın. Birinci. Bişkek şartının 1 may Aralık sotun 22. yılın 25. oktyabrındağı toplamın jokka çıkarılığını. Ekinci. Aytbаевка карата бөгөт коюу чарасын камак менен байланышпаган бөгөт коюу чарасына өзгөртүүнү суранып кетем. Endi kıskaça ушул урматтуу төрагалық кылуучу сот коллегиянын мүчөлөрү айып оор айып байларына карабастан эл жаксандыгынаке азыр жогорку менен таптаанын артында айтып кеткендей Айтбаевдин жетекчилигине көңүл буруп башкаруу чарасын камактан тышкары түрүнө каталооңуздарды дагы бир сыйра өтүнүп кетем. Рахмат. Айтбаевдин массалык баш алымандыкты уюштурууга даярдык көрдү деген тергөөчүнүн токтому ордун тапкан эмес. Ошондуктан баш коргоо чарасын камакка алынмаган чара менен алмашып берүүңүздү Terörcünün meni oğur kılmış yasalan dep yazgan bir de dalili yok. Jomog'un birliktegilerge jagılmanın bir çekten çıkan bir forması dep esepteyim. Üçüncü, hiçbir negizsiz, hiçbir dalilsiz oğur ayıp takkan osol terörcünün Jomog'un mizamlı dep oturgan prokuraturanın ökülünü aman bolsun deyiz, başka söz yok. Osol azırkı yetekçisi başka prokurorun bir kezdegi Borbordu dayanıkta meyveyen adamlarla miting bolorkanda kettik birlikte alabız dep elder ders berip tosmodon askanda adamдарды alkap жибергенин эске алса болмок. Кемпирабад боюнча келсек, бизде Кемпирабадда шылтоолоп ушундай жасаганга даярдаган деп бир нуктада айтып атышат. Кемпирабад бул мен туулуп өскөн жер, менин атам бабамдын жери. Мен ошол өздөрү районда жерге жайгаштыруу боюнча комитетте иштегенмин. Ошол үчүн баардык карталарды, баардык документтерди билемин. Кемпирабад бул Кыргызстанга таандык жер. Эч кандай талашы жок, талаш болгон да эмес. Мен бул боюнча өз пикиримди ачык айтып жүрөмүн. Социалдык тармактарга мамлекеттик массалык маалымат каражаттарына ачык жарыялап жүрөмүн өзүмдүн пикиримди. 4-октябрда Өзгөндө Садыр Жапаров болуп жабык эшик артында жыйын болду Кемпирабад боюнча. Ал жерге мени Өзгөн районунун акими кат менен чакырды. Кат менен чакырды, расмий барып мен катыштым. Андан кийин Жогорку Кеңештин Федералдык комитетинде каралды бул Кемпирабад маселеси. Ал жерге да расмий чакырышты. Расмий барып өз пикиримди билдирдим. Андан кийин жакында эле ошо Садыр Жапаров бул жерде өкмөт үйүнүн чоң залында жабык эшик артында кайрадан Кемпирабад боюнча жыйын өткөрдү. Ал жерге Эдил Байсаловдун кол коюлган расмий кат менен мени чакырышты. Ал жерге да барып өзүмдүн пикиримди айтканмын. Андан тышкары азыр ушул мамлекетти башкарып жаткан адамдар менен жолугуштум жакында эле. Өздөрүнүн иш бөлмөсүнө да барып жолуктум. Ошол резиденциядагы жасаган үйүнө барып да жолуктум. Ал жерде да өзүмдүн пикиримди ачык айттым. Ошондуктан могу Кемпирабадты шылтоо кылып, төңкөрүш даярдап аткан курал-жарак, жабдык заттарды деген жомоктор, бул жомок боюнча эч кандай далил жок, эч кандай негизсиз, эч кандай мыйзамсыз. Шуларды баарын эске алып, мен да ошол адвокаттар айткандай Бишкек шаардык 1 май сотунун
topluluğun yokluğa çağrışınızları sunamanın. Başka o çarasın kamak emes başka bir türlü fotoğraflarımızları sunamanın. Ben bu işlerin tezde gitsin yaptıkları adamları ayıpları vakısına ayrılışıge varıp teşekkürler bir durumuna dayanım. Daha bir ayıptık eturan ese olmak olsaktır. Romain Rolland degen Fransız жазуучу Nobel ödülü'nü bolgan. Osol intelligentler жөнүндө жакшы сөз бар. Интеллигенттин негизги парзы акыл эсин иштетип, алттык жана эрдик менен чындыкты издөөгө милдеттүү дейт. Osol негизги парзын андан тышкары өз оюн интеллигент деген адам өз оюн эркин жана чын менен билдирүүгө милдеттүү. Ошол өз негизги парзын интеллигент убактылуу кызыкчылыктарга алмаштырганы анын адеп аклагынын адил намысынын төмөн кулаган белгиси. Бийликтин пайдасына, бийликтегилердин пайдасына ошол өзүнүн негизги парзынан баш тартуусу бул саткынчылык, чыккынчылык деп айткан. Урматтуу соттор, сиздер интеллигент катары, сот катары чындыкты издөөгө, адилеттүүлүктү орнотууга милдеттүүсүздөр. Ошон үчүн мен сиздерден сураган, айыр намысыңыздарды жогору кармап, адилеттүү чечим чыгарып бериңиздер. Рахмат. Bundan sonra bu iş boyunca da başka şirketler kalmalı, artık ayıplarımızı başka çağrılarından alınmadan artık çok ayıp kılmış boyunca terör amalları çözüldüğünde adamların getirdiğin doğumlarına cüyleri, çelik sosları çatlara karar bağ verildi. Sosyal sosları sonra birinci bayrağı sosları 2022 Oktyabr ayında ayıplar vakıfının Kazakostan Sayın toplumun bütünde batırıp apellasyon uzatlarıyla kanatları sapıklarımızda. Позор! Позор! Günlüğü alıp çıkıp gidiyor saray. Yok degende bir yolmuştur koymuşlar bu yerde. Негизи жок да Кандай ойлойсуз дейт? Мен ошо прокурорду айтып коем, ушулардын беттери эмне материалдар жасалып турат. Чындыктан мынча коркосуңар. Ошолар айтып атат, башкалар айтып атат. Ушул жомокту түзгөндө дагы бир мындай окшоштуруу жасайт да жомок. Биз ишенип окуйбуз да жомок. Алардын жасалган арамдыктын жыты чыгат да. Арамдыктын жыты чыгат. Мына ошо прокурорлор азыр бул жерде айткандай мындан бери 2 жыл башталып бүгүнкү азаматтардын баарын ушундай каралашып баштаган. Анан кийин эле түнү менен алып чыгышкан болсо кайрадан актап коет. Ошондуктан булардын жасап аткан иштеринин бүтүндөй баары мыйзамдан сыртта. Адамгерчилик түшүнүктөрдөн сыртта, кыргызчылык деп айтпай, мындай жигитчилик сезимдерден таптакыр сырттагы чечимдер. 2 күндөн бери ушул сотто ондогон блогер, жарандык активисттердин бардыгысын камап атат. Үй камагына чыгарбайчы. Бул боюнча кандай? Мындай айрымдар айтып коюш, аялдарды жок дегенде, мындай жаш улгайган адамдарды чыгарып койсо депчи. Эми бул Кыргызда булар жакшы болот, азыркы бийлик 30 жылда деп. Кыргыздын тарыхында негизи кыз балдарды ошол бийлер сүйлөп келип, торгургутуу деген биздин тарыхта болгон жок. Кыргыздын кыздарынын ушунчалык эмелери болгондо дагы жанакы жаш балдары менен чыркатып,
алып келип салгандыктар булар. Айбандым да айбандым. Башка сөз жок. Башка сөз жок. Кандай бул? Ошондо бирөө айтып атпайбы, түндө менин балдарым ким менен калды экен деп таң атканча сарсаңа болуп чыктым деген. Ошондой сезимдерди жараткандан кийин буга эмне деп айтышат? Эмне деп айтуу керек? Эми жогору жактан келген буйруктун ээлери дагы бул күндөрдө өтөт. Бул күндөрдө өтөт. Мейли канча. Биз сыймыктануу менен ушул жерде отурабыз, ушул жердеги жүргөн азаматтардын аялдары, балдары болобу, күйөөлөрү болобу, бир туугандары болобу, көрпөнүн астына башын катып жаткан жигиттин жубайы эмес, же көптүн катарында жүргөн аялдын туугандары эмес, балдары эмес. Ошол элим, жерим деп жүргөн азаматтардын жубайы болуп, туугандары болуп, ошол балдар болуп болгонуна сыймыктанышат. Кудай кааласа бул күндө. Энике сиз айткандай мындан соң суд булар туулганда көз каранды болуп туулайт. Баягы орустарда жакшы сөз бар го. Өрмөлөшкө туулган киши учканга милдеттүү эмес. Булар ушу өрмөлөшкө туулган, буларды эртең эле бир заман өзгөрүп, саат 5-те чыгарып чечиминди кайра алса керек. Буларда сезим, жоопкерчилик, эртең парктын алдында, улуттун алдында жооп берем деген сезимдер жок. Мен айтып атпаймынбы, ошо мына азыр акыл айтпаевдин маселесин карап атабыз, мен өткөндө айттым беле. Бул жигит төңкөрүш эмес, өзүнүн балдарына, неберелерине каттуураак сүйлөп алган иши. Маданияттуулук аябай бекем, сабаттуулук аябай бекем исе. Азыркылардан айырмаланып, кээ бир практиктерден айырмаланып, бул өмүр бою ошо жер менен иштеген жер адис. Анан экинчиден жана кыздарды элестетсеңиз, мен өткөндө айттым эле, ушул кыздар күрөк көтөрүп ушул бийликти басып алабыз деп элестетип аласыздар ушундай нерсени. Булар өздөрү ошондой жол менен келген, өздөрү ушу бизге окшош болсо керек деп ойлойт. Элдин баарын өздөрүндөй ойлойт. Анан бийликти басып. Кээ бир айтып атпайбы, келип биз менен кызматташкыла десе, кызматташпай. Бийликке чакырса келбей атат деп атпайбы. Мен өткөндө айттым го, мисалы Исхак Абсаматович өкмөт үйүнүн эшигин ачып коюп кир десем кирбейт ал жерге. Танка менен сүйлөсөң барбайт ал. Кандай кызматтарды сунушка болсо барбайт. Кызмат өздөрүнө буйрсун. Бул кызматтын аягы алар үчүн өтө өкүнүчтүү күндөргө алып келет. Чек саналган кажети жок. Жана сизде ушу айыптоодо дагы сиздин анан Асалиев деп фамилия жүрөт да, ошону жолугушууга барган деп. Кечөөбүздү кошпосо тузу жок тагап болуп калып атпайбы. Кандай дейсиң? Тергөө чакырып антип элек, Эмне үчүн чакырат тергөөгө? Мисалы Исхак Абсаматович ошол жерде туруп алып, тескерисинче балдар катты кетпегиле, андай болбойт, мындай болот деп айтып атса. Мен ал жерден бир сунуш бердим. Булар укпай аткандан кийин 5 элчибиз бар экен, ошолор аркылуу Өзбекстандын президентине кайрылуу жасайлы деп, ал эмне кылмыш. Ал өтө бир чектен чыгып кеткен кылмыш. Кандай деген кылмыш ал? Ошондуктан бул азаматтар жомокторун токтотушу керек. Туугандар, Жогорку Кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Алахан Кемсанбаевичтин жеке оюн уктуңуздар. Суд чечим чыгарганы бөлмөгө кеткен. Бирок Акыл Казаковичти бул жакта калтырып эле кетсе болмок, алып чыгып кетти тилекке каршы. Кайра алып киргенде Акыл Казаковичти жакындан тартып, өзүнүн оюн билгенге дагы аракет кылабыз. Бишкек шаардык сотунун сот залы. Бул жакта энелер ушинтип нааразы болгондор. Бәрі капраты бербейді, ұнытпағылар. Жаныңыз кетсе кетсін, мұндан бияқы қаныңызды алсаңар алдыға, бербейіз капратын, бербейіз. Ұнытпағылар, біз өзгөнен атай кетті. Бүгін қалғаннан Өзбекстан ондай саттыңдар кереги жок. Өзбектерге де жақшылар керек та. Вақтылы 5 күн.
Bu dünya olmasa dünyada cevap verirler. Satkın. Jerim elim demeseler kantip o katı için. Şu yerde жүрсün. Эфирде бөлүшкөнчө отуруңуздар туугандар. Азыр сот өз бөлмөсүнөн чечимди алып келип окуганда кайра сиздерге угузабыз. Ага чейин эфирди бөлүшүп таратып турсаңыздар сиздерден бир жардам болсун. Bunlar çeçim yazıp atkan, akıllı gözüne olup görmüyor. Çeçim alazda alıp verip koymadı işte. Bunlar kol koyduğunu kol koymadı. Biz hazır birlikte bizge gereği yok. Bizge только компроматтың жери ғана керек. Тугунтук кылганга чыгардылар. Аялдар казыгап жетет. Чындыкты айткандардан болоттой кыздар, кыздар. Ошол орозайым нормал жазылган кыз Москвада туруп кайрылуу жасаса, булардын бийлигин алып Коркуп кетишиптир. Ошо орозай Эфирди таратып бөлүшүңүздөр туугандар. Азыр сот чечимди алып келип окуйт. Муну тартса деле тартпаса эле баары айтып турам. Материал башка нерселер жасаган. Kırgızistan sağ ketken boyunca arkamız geliyor. Çıkışına gelirsen boş bir şey. Öteğimde yemeği bile alıp kalmaz. Şadi, babaydı. Kanca jörgede kaydı kalıp albaydı. Bak kimse kalmaz. Keşke kaçıp yürümen. Oturuşun deyip. Бишкек шаардык сотунун сот залы туугандар. Акыл казак ич келген болчу, жана азыр кайра алып чыгып кетти. Сот чечим чыгарганы, өкүм жазганы өзүнүн бөлмөсүнө кеткен. Азыр саналуу мүнөт 10 мүнөттүн ичинде келип чечимди окуйт. Ошого чейин эфирде болуп, эфирди бөлүшүп турсаңыздар. Sizler dagы элдин баласы экениңерди унутпагыла. Кыргыз экениңерди унутпагыла. Sizlerde dagы аялдар көрүп аялдар чоңойтпагыла унутпагыла. Биз дегениңер бар экенин унутпагыла. Келечекте орозайымдай кыздар болууңарды унутпагыла. Yani şu Kırgızistan'da büt orozayınday. Gelecekte orozayınday olaversin. Vardı o şolda orozayınday canlılarından vardı. Mizamdуулугун булар 40 күн отурса дагы таба албайт. Жок, мыйзамдуулук эле чыгарып атышат. Canlılar böyle bardığın okşoş çıkarıldı. Bardığın okşoş. Okşoş edeceğim. Kalesini başkan
Ошо жаттап алышкан. Айтбаевдин ошо айт десең дагы Даяр болса 26-сына бирлешип Кармалгандардын киминен Конституциялык сотто судья болуп жүргөн. Айналайын милиция балдарын айналайын. Жала мороз айында кызуу болгула. Жок кыргыздар ошондо болот. Же болбосо Кыргызстан Республикалык зам представитель болуп жүргөн Гүлнара Нозган ушул. Не билем, ошо Бар эле. Убагында Өтө көп кошмуштуу адамдар. жок убагында өздөрүнчө баскыла онубуз бар ак үйдө алабыз деп шалактап атты эле го. Унутуп калды. Шымы жыртылып, баскыла эле баскыла. Мен менен ээрчик эле деп жүргөндөрүн унутуп атты. Айта берсин. Мени камаса камай берсе алып берсин. Мен тартып алып турган заправка жок. Бирок заправка бербедик. Каным кетсе кетсин, жаным кетсе кетсин. Мындан бияка дагы 60 жыл жашайт деп атат. Şu gün ben de Şey bakayım mı var çatlak mı? Şeyler öyle Hanımlar olup beni duman aşık arada. Yeni ikinci başkanım da Bişkek'e kaç hükümet. Allah sütü vakti görürüz. Yolda Azerbaycan gelgenleri için informasiya geldi. Gülnara Jurabаева qamoqda qoldi. Quranova Nazir boshqarma charasi qaray Karalat Ali Şaplanov qamoqda qoldi. Nikolay Bekmir Vladimir qamoqda qoldi. Genişbek Gülşebayevning boshqarma charasi Karalat Nizamdul deb qoldi. Atay Beyşemek qamoqda qoldi. Aybek Uzmanqul qamoqda. Clara Soronqulova qoldi qamoqda. Asya Sasıkbayeva Nizamdul deb tavıldı, emin qaralatdı nemesi boshqarma charasi. Rita'nыкы qamalgan Nizamdul deb tavıldı, erten qaralab, Ulukbek Mamatayev qamoqda qaldı, Ravshan Jemбеков qamoqda qaldı. Azыр акыл айтпай күтүп атабыз, Президенттики немеси азыр келде болот. Жерде дагы эки, бүгүн дагы Айтбаевден башка Чыңгыз Капаровдыкы каралат. Папа ушерде каралат, жаны каралат. Экиден беришиптир да, кээдилеричи адвокаттар мыйзамдуулугуна анан кийин башкаруу чарасына, кээдилери күнөөдө башкаруу чарасына кетти. А кээдилери осы эки постановлениянын бир апелляцияда. Ошон үчүн ошондой болуп калды да. Эми мыйзамдуу деп табылгандан кийин камакта калбыйлар. Кайсы мыйзамың болуп атат? Сааркан менен катышып отурат. Саар менен башка мыйзам түшпөйбү, башка мыйзам. Өздөрүнүн мыйзамына өз жарган. Чындык болсо чыгарат. Эртең Нурлан Асанбек деген май аскарчылыкта жаткан баланыкы каралатса болуп кетти. Айдамер Ахматов келди. Gülşebayev'deki bugün yerde karalap, başvuru çarası. Bekçoğlu Erban'daki fiyatla karalap, Mustafa'daki fiyatla, Marat Bayazov'daki diginde karalap. Эфирде бөлүштүңүздөр туугандар, азыр акылыбыз кирет, сот кирет, чечимин окуйт. Сот келди туугандар. Акыл казак кирет, аз туугандар.
Mikrofon yok. Тергөө мөөнөтүндө тактап атканда 2022 жылдын 20 декабрына чейин олуну жөнүндө токтому өзгөртүүсүз калтырылсын. Мен айтып атпаймын да, бұлар тек қана оқу үшін ғана жаңағы сатушылар емес. Барлық Şu seçim çıkaranlar başlarına gelsin İlay. Beti жоқ oraya. Baldarlardan gördüler. Akıl Kazakistan başvuru başarısı özgürtüsüz kaldırıldı tuğanlar. Buyruq atqanға narazı. Шақыралды. Büyük narazı ama. Buyruq atqарған сұрақтар жоқ болсын. Қырғызстанда ондай шарттар жасалмайды. Енді жоқ. Sırttakılardan da oyunu koyuyorlar. Qaytar deydi, kendine qaytar. Бұл Бишкек шаардык соту туугандарына сыртка чыгабыз. Сырттагыларды дагы айлы эфирди бөлүшүп алыстап айтыңыздар туугандар. Азыр Акыл Казакиштин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырганы тууралуу дагы угайлы. Эме Trump ketsin degендейdi болсо.
Туугандар, ушул жерде турган бүт бардыгы Акыл Казак иштин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырылышы тууралуу нааразы экенин билдирип атышат. Бишкек шаардык соту. Бишкек шаар сотунда бүгүн Акыл Казак иштин бөгөт чарасын өзгөртүүсүз калтырылсын деп сот чечимин окуду. Көрүп алдыңыздар. Ошол чечимге каршы болгон адамдардын көбүнүн уккан жүрөзлөрүм бар бунда. Акыл Казак иштин күнөөсү жок дегендер. Söylüyorum desen hemen kommentariy al. Айылдан келгендер бар еще. Мына биздин борборубуздан Бишкектен эле эмес, чет жактан айылдардан өзгөндөн бери келгендер бар экен. Акыл Казак күнөөсүз деген өзгөндөн бери келген апаларыбыз бар экен. Мекенде да куугунтуктоо токтотулсын деген. Акыл келгендер сураныстар, буза келип коштарбы? Салмас беже. Сиз кайсы жактан келдиңиз? Анан бүгүнкү чечимге бөгөт чарасы ушу өзгөртүүсүз калтырылышы боюнча жеке оюңуз кандай? Мен өзгөндөн келдим. Мен өзгөндүн кызымын. Азыр ушул жердеки бүгүнкү чыгып аткан Акыл Айтбаевдин чындыгы үчүн күрөшкөн билип атайын билип турушуп жалгандан чечим чыгарган сотторго да прокурорлорго нааразымын. Акыл Айтбаевдин артында ушунча эл бар, журт бар. Акыл Айтбаевдин эч кандай күнөөсү жок. Эч кимди жүргүлө басып алалы, бийликти алалы деген эмес. Болгону биздин жер ушундан бул жагы деп картаны толук тошуна айтып койгон үчүн күнөөлүү болуп отурган. Аябай ичим ооруп, эне катары жүрөгүм ооруп келдим. Менин балдарым, менин неберелерим тынчаман Кыргызстандын жеринде жашашы керек. Кыргызстандын жери эч кимге берилбеш керек. Мен ошон үчүн келгем. Рахмат. Siyasi hukukluk
Баштандык. Көңілдік тақтасын мұнан кейін, тақтасын, көңілдік тақталсын. Болды жет ушунчалык 30-дай адамдарды карап койдуңар. Саясий көңілдік тақталсын, кемпирабад биздики, Кыргызстандыкы. Кемпирабад бери каршыбыз, кемпирабад берилбесин. Өздөрү соттолсун. Елдің үнін ұлғатастар туғандарым әке. Бардығын мыйзамсыз екеніне көз жетіп, ишенімді айтып тұрған ұшыры. Айтбаевке! Айтбаевке! Саясий куугунтукка! Саясий куугунтукка! Тоқталсын! Тоқталсын!